Бүгүн Ош шаарында Кепилдик фондунун Ош шаары филиалы тарабынан ишкерлер менен жолугушуу болуп өттү. Анда негизинен фондко кайрылган ишкерлердин арыздары канча убакытта каралып чыгары жана ал кандай максатта түзүлүп, бүгүнкү күндө анын кызматтарынан кимдер пайдалана алуусу тууралуу маалыматтар берилди. Ипотека алуу максатында ошол 8%-тик азыр программанын атын унутуп Киевда болот. Да, германский. Ошолго кирип отобуз. Анын баштапкы төлөмүнө биз гарантия кепилдик болуп берип атабыз. Анан калган учурда жок. Бир гана мамлекет ошого гана уруксат берди. Кепилдик фондунун Ош шаары боюнча жетекчиси Насия көлөмүнүн 50%-на чейин аталган фонд кепил болуп бере аларын билдирди. Капиталыбыз боюнча маалымат берсек, биздин капитал 6,7 миллиард сом капиталыбыз бар. Ушул күнгө чейин 7 жылдан ашуун биз иш алып барабыз. Ошто ачылганда 4 жылдан ашты. Мөөнөтү ал келишимде каралат. Ар бир ишкер индивидуалдык түрдө, жеке түрдө өзүнүн шартына карап туруп мөөнөтүнө иштешебиз. 3 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл өздөрүнүн шартына туура келгенде биз келишип беребиз. Аталган фонддун маалыматына ылайык, фонддун түзүлгөнүнө 7 жыл болду. Бул убакыт аралыгында Ош шаарынан эле 1000ден ашуун ишкерлерге 1 миллиард 264 миллион сом кепилдик берилген. Пайдасы тиет, анткени бизге справка, банка справка керек деп келишет да, ишкерлер ошондо кепилдигим жетпей калды, залогко коюш керек экен, акчам жетпей калды деген эмелерди көп угам мен. Ошон үчүн бул аябай сонун нерсе экен. Бул бүгүнкү маалыматтан булар бир эле ошол кепилдикти коюп бергенден сырткары бизнес план түзгөнгө да жардам берет экен. Финансылык сабаттуулукту жойгонго да жардам берет экен. Булар менен тыгыз байланышта иштесе жакшы болот. Мен ишкерлерге сунуш кылмакмын. Ошондой эле анын артыкчылыктуу багыттары катары айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү, өнөр жай, тейлөө тармагы, ошондой эле аялдардын ишкердиктерин өнүктүрүүгө көңүл бурулат. Көрөт асынар заман жаңы талаптарды сурап атат адамдар. Ошого карата бул кепилдик фонддон пайдалансак болот экен. Жаңы технологияларды сатып алсак, ошо ортодо кепилдик фонддон пайдалансак, мисалы 50%га кошулабыз деп атат. Ал 50% деген ал жеңилдик да. Ошон үчүн келечекте чоң пайдалансак болот, абдан жакшы. Кепилдик фонду мамлекеттик орган болуп кичи жана орто бизнес насыялоого көмөк көрсөтүү үчүн түзүлгөн жана аларды колдоого алуунун базалык уюму болуп саналат. Кепилдик фондунун негизги милдеттери ишкерлерге банктык насыялар, күрөөнүн жетишсиз учурларда лизинг келишимдери боюнча кепилдик берүү болуп саналат. Алтынай Урматбек кызы, Хилола Ашурова, Нурдөлөт Аматов, Ынтымак, Ош шаары.